Саламатсыңарбы, урматтуу мугалимдер, ата-энелер, окуучулар. Бүгүн биз сиздер менен Мадаминов Гапыр Маматкуловичтин «Акыл эмгегинин маданияты» деген китебинен «Мээнин иштешине кайсы азыктар пайдалуу» деген тексти окуп үйрөнөбүз. Канадалык окумуштуулардын изилдөөлөрүнө караганда, адамдын мээси 24 жашына чейин эң жакшы иштейт. Андан кийин болсо кабылдоо функциялары жайыраак боло баштайт. Албетте, адамдын мээсинин күч калыбетин сактап калууга мүмкүн экенин да айтып жүрүшөт. Ал эми туура азыктанып, тамак ашыбызга дыккат мамиле кылуубуз керек экенин окумуштуулар эскертишет. Кайсы азык заттар адам мээсине пайдалуу? Демек, адамдын мээсине төмөнкү азык заттар пайдалуу экен. Жаңгактын түрлөрү. Жаңгактын курамындагы майлуу кычкыл заттар, темир жана фосфорлор мээнин торчосун азыктандырышат. Мээге ашыкча күч келгенде ага каршы тоскоолдук жарата алышат. Ошондуктан күнүнө жок дегенде бир даана жаңгак жеп коюу сунушталат. Экинчи азык — деңиз капустасы. Деңиз капустасы курамы йодко бай азык. Эгер организмге йод жетишпесе, анда калкан бездери кыйроого учурап, нерв системасы жабыркап, уйкусуздук, кыжырдануу жана эс тутум начарлайт. Андыктан тамак ашка деңиз капустасын колдонууну унутпаңыз. Үчүнчүсү — сулуу акшагы. Курамында В группасындагы витаминдер бар. Алар башкы нерв системасынын жакшы иштешине түрткү берет, кан айланууну жакшыртат, организмди зыяндуу заттардан тазалайт. Эртең менен сулуу акшагынан буламык жасап жесеңиз өтө пайдалуу. Төртүнчү азык зат — ачуу шоколад. Ачуу шоколад антиоксиданттарга бай. Мээнин торчолорун ар кандай бүлүнүүлөрдөн коргойт. Эс тутумга пайдалуу магний заты бар. Күнүнө 40-50 граммдан ачуу шоколад жеп туруңуз, бул өтө пайдалуу. Ал эми 5-чи азык зат — көк чай. Бул өтө пайдалуу экен. Невролог дарыгерлердин айтымдарында көк чай эң коркунучтуу ооруларга кирген Паркинсон илдетинен сактайт. Ал эми голландиялык дарыгерлер күнүнө 3 чай чыны көк чай ичүү инсульттун алдын аларын аныктап чыгышкан. 6-чы азык зат — сабиз. Америкалык окумуштуулар сабиздин курамындагы бета-каротин заты мээнин картаюу процессин абдан төмөндөтөт деген тыянак чыгарышкан. Мээнин торчолорун азыктандырат. Эң пайдалуусу эртең менен бир сабиз жеп коюу абдан пайдалуу экен. Эми мен сиздердин көңүлүңүздөрдү менин окуучуларымдын жасаган ишине бургум келет. Бул сиздер көрүп турган плакатта балдар мээнин иштешине пайдалуу жана зыяндуу азыктарды 2 топко бөлүп чыгышты. Биринчи топто алар пайдалуу деп сүт азыктарын, жер жемиштерди, табигый суусундуктарды эсептешти. Ал эми зыяндуу тамак аштар, бизге зыян келтире турган тамак аштар деп алар газдалган суусундуктарды, таттууларды, сухариктерди, өздөрү дүкөндөн күнүгө сатып алып жеп жүргөн пицца, бургерлерди эсептешти. Демек, бардыгыбыз өзүбүздүн ден соолугубузга пайда келтирүүчү азыктар менен тамактаналы. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сиздер менен Токмок шаарындагы номер 1 орто мектеп гимназиясынын мугалими Дилеркан Абаскановна болду. Баарыңыздарга ден соолук каалайм.